Жумуш күнү эртең мененки 8ден баштап кечки 8ге чейин жаза мөөнөтүн өтөп аткандарды кайтарышпайт деле. Анткени бул жерге эркиндикке чыгаарына аз убакыт калгандар жана жеңил кылмыш кылгандар келет. Урожайга жакшы болот да, чыкканга ошо таштарды жоготуп, аңдарды түздөп атабыз да. Улукбек Осмоновдун бул жерге келгенине 3-4 ай болуп калды. Дагы ошончо убакыттан кийин эркиндикке чыгат. Буюрса аз калды, 2-3 ай калды да ошондо. Бул жерде бардык керектүү нерселеринин баары бар дейт Улукбек. Ал бизге жатаканасын көргөзүп берди. Балалардын өзүнүн ордулары бар, ошоко келип эс алабыз. Бош убакта гезит окуйбуз, радио угабыз. Биякта да душубуз бар. Кечке күнгө эметкенде биякка келип чайканып алабыз да. Чайканып, душка түшүп, сергип калабыз да жумуштан кийин. Жатып алганга жакшы да, таза. 2 жылдын ичинде талаанын ордунда жаңы мекемелер салынып, мал сарай, жаңы техника алынып, дыйкан чарбасы ишке кирди. Буга эл аралык уюмдар көмөктөштү. 1-2 гектар жер гана иштетилип жаткан. Бул бөлмөлөрдүн баарын салганга көмөк бердик. Же болбосо жаза мөөнөтүн өтөп аткандар үчүн эч кандай шарттар болгон эмес. Ал гана эмес, аларды кайтаргандар үчүн дагы. Азыркы күндө бул жерде 12 гана адам иштейт. Камактагылардын саны жумуштун көлөмүнө жараша өзгөрүп турат. Мындан башка абактагылар кыш чыгарган ишканада дагы эмгектенишет. Анан да ар бири кылган иши үчүн акы алат. Бул жер Найдоо аянты 50 гектардан ашык жер. Анын 36 гектарында болсо арпа, буудай, беде жана картошка эгилген. Булар жерден алынган продукцияны жабык мекемелерге жөнөтөт, ал эми калганын болсо тоют кылып колдонулат. Азырынча малды жайлоого айдап ийишкен. 20 баш кой, 10 уyu бар. Былтыркы жылкыга биз 180 тонна өткөздүк жабык мекемелерге. 180. 3,5 тонна уйдун этин өткөзүп бергенбиз. 2 жылдын ичинде эле абактагы ишке салынган акчанын баары акталды. Эми болсо талаанын аянтын кеңейтүү пландалып, чоң максаттар алдыда турат. Ширина Санакунова, Алмаз Кариев, Коомдук 1 канал, Ысык Көл облусу.